Сиз компьютерди колдонгондо эреже катары терезелер деп аталган ар кандай көрүнүштөр менен иштейсиз. Ошондуктан операциондук система Windows деп аталат. Англис тилинен которгондо терезелер дегенди билдирет. Бул видеодо биз терезелер деген эмне экенин жана аларды Windows 10 операциондук системасында кантип колдонууну карап чыгабыз. Операциондук системада биз ачкан жана көргөн ар кандай тиркеме же программа терезе болуп саналат. Мына, мен баяндоочту ачтым. Бул терезе. Мен дагы Microsoft Edge ачам. Бул дагы бир терезе. Бул эки программа же терезе бири-биринен көз карандысыз иштейт. Аларды иш тактаңыздын каалаган жерине жылдырса болот. Бул абдан кызыктуу, бирок бул башталышы гана. Кээде Word, Microsoft Edge же башка тиркемеде болгондо, ал колдонманын экранда толугу менен көрсөтүлүүсү керек болушу мүмкүн. Муну жасоо өтө оңой. Терезенин жогору оң бурчунда кеңейтүү баскычын басыңыз. Эми терезе бүт экранды ээлейт. Эгер терезе өтө чоң болуп көрүнсө, анда анын баштапкы көлөмүн кайтарып алсаңыз болот. Бул үчүн калыбына келтирүү баскычын басыңыз. Мен бул папкадагы файлдар менен иштеп бүттүм дейли. Бирок мага алардын жакын болушу керек. Анткени бул файлдардын бири мага кийинчерээк керек болот. Терезени толук жабуунун ордуна мен терезенин жогорку оң бурчундагы кичирейтүү баскычын басып, аны кичирейте алам. Папка иш тактасынын ылдый жагындагы тапшырма тилкесине жайгаштырылат. Терезени кайра ачуу же калыбына келтирүү үчүн кичирейтилген терезе сүрөтчөсүн таап, аны басыңыз. Мына ушул жерде кызыктуураак болот. Эгер мен бир эле учурда эки тиркемени ачууну кааласам, мен изилдөө жүргүзүп, кагаз жазып жатам дейли. Жана мага Microsoft Edge менен Word экөө тең ачык болушу керек. Анда алар бири-бирине кабатталбай, бирдей өлчөмдөгү терезелерди ачуунун абдан ыңгайлуу жолу бар. Келгиле, Word программасын ачып, жаңы документ түзөлүү. Андан кийин терезенин жогору жагына басып, аны иш тактасынын бир тарабына сүйрөп баралы. Тандоону көргөндөн кийин чычкан баскычын кое бериңиз. Ал терезе экрандын жарымын ээлеп алат. Эми Microsoft Edge'ти ачып, аны иш тактасынын башка жагына сүйрөп кое берели. Эми эки терезе тең экрандын жарымын ээлейт. Бул экөөнүн ортосунда оңой өтүүгө мүмкүндүк берет. Бул ыкманы эки ачык терезеде иштөө үчүн да колдонсо болот. Эми папканы ачалы. Мен файлдар папкасын ачып, оң жагына коем. Андан кийин дагы файлдар папкасын ачып, сол жагына коем. Айрым файлдарды бир папкадан экинчисине жылдырышым керек. Эки терезе ачык болгондо, аны жасоо абдан оңой. Файлдарды башка папкага сүйрөп барып таштаңыз. Ушунчалык жөнөкөй. Терезелер менен иштөөнү үйрөнүү компьютерде иштөөнү жеңилдетет.